Учурда социалдык тармактарда кыргыз жарандарын Улуу Британияга, Европа жана Азия өлкөлөрүнө ишке орноштурам деген такталбаган жарыялар толуп кетти. Мындан улам алданып калган жарандардын саны чексиз. Буга бөгөт коюу максатында Миграция жана Ички иштер министрлиги ыкчам чара көрө баштады. Алдамчылык боюнча жалпысынан бизде 32 иш кылмыш азыркы маалда козголду 3 айдын ичинде. Анын ичинде 9 кылмыш иши сотко кетирилди. Жана калган иштери азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Кошумча айтыла кетет элем, ушул кылмыш иштер боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Жана ушул кылмыштар болбосун деп айтат элем, ушул бир жакка жөнөп, азыркы айтып кеткендей, бир жакка чыгам десеңер, ушул именно центрга келип, ошол жерден маалымат алсаңар, жана Migrant KG сайтына кирсеңер, ошол толук маалыматтар бар. Белгилей кетсек, Улуу Британиядан тышкары жумуш орундары боюнча Түштүк Корея, Орусия менен келишим түзүлгөн. Андан тышкары алдыда Япония жана башка өлкөлөр менен иш алып баруу мерчемделүүдө. Барыңыздарга белгилүү болгондой, 16 март айында ошол Agro HR компаниясы менен Улуу Британиядагы компаниясы менен келишим түзүлдү. Бул келишимге ылайык биздин жарандар ушул кыска мөөнөттө 6 айга айыл чарба жумуштарына ошол Улуу Британияга орношконго мүмкүнчүлүк алып атат да. Бул программа Улуу Британиянын программасы, мамлекеттик программасы болуп эсептелинет. 2019-2024 жылдарга чейин иштөө мөөнөтү. Биздин да келишим ошол 24 жылдын аягына чейин түзүлдү. Ишке орношууну каалагандар алдамчылардын колуна түшүп калбоо үчүн Миграциянын өзүнүн сайтынан толук маалымат алып, онлайн түрдө шарттарды аткаруусу абзел. Компания ишмердүүлүгүн акысыз түрдө жүргүзөт. Анткени бул мамлекеттик программа болуп эсептелинет. Жарандар тарабынан өзүнө коротуп турган виза боюнча чыгымдары, Бишкектен Англияга учуп бара турган авиабилетинин чыгымы, ошол жерде Лондондон же болбосо Эдинбургтан аркы фермаларга жете турган жол киреси, анан айлык алганга чейинки 2 жумага жете турган өзүнүн чөнтөк акчасы болуш керек. Маалым болгондой 16 март күнү Улуу Британия менен айыл чарба тармагына мезгилдүү жумушка орноштуруу жөнүндөгү макулдашууга онлайн форматта кол коюлган. Ошондой эле Корея менен болгон келишим да 2007 жылдан тартып үзгүлтүксүз иштеп келет. Учурда келишимдерге ылайык 18 жаштан жогору ден соолугу чың жарандар жумушка орношо алат. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.